Тарбияны үйден алып, тарбиялуу болсок, анан коомго да зыян келбейт. Ойлонбой жасаган терс кадам жеткинчектердин келечегине балта чабат. Андыктан татыктуу инсан болуу үчүн бала күнүнөн тартипке көңүл буруп, адептүү болууга көнүү зарыл. Мындай пикирин Ат Баш райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери мектеп окуучулары менен болгон жолугушууда билдиришти. Касыки Мамбеталиев атындагы орто мектебинде өткөрүлгөн жыйынга окуучулар, мугалимдер, милиция менен дин кызматкерлери катышып, ар бир адам өзүн адептүү алып жүрүүгө карата талкуу жүргүзүлдү. Район аймагында 21 мектепте кылмыштуулукту, зордук, зомбулукту, өспүрүмдөргө карата кылмыштарды өзүн өзү өлтүрүү, эртең никеге туруу, экстремизм, терроризм боюнча рейдтер мектептерде окуучулар арасында жолугушуулар уюштурулат. Андан тышкары ата энелер менен дагы уюштурабыз дегенбиз. Азыркы учурда пандемия учуру болгондуктан андай кылууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Буга карабастан окуучуларга жана мектептеги мугалимдердин катышуусунда уюштуруп, андан тышкары тиешелүү мекемелерден катышып атат бизден. Нарын облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан учурда облустун аймагында лидер аталыштагы иш-чара жүргүзүлүүдө. Башкы максат кылмыштуулукту алдын алуу боюнча ыкчам иш-чараларды жүзөгө ашыруу болуп саналат. Район боюнча майда бара тартип бузууга катышкан 16 окуучу милициянын көзөмөлүнө алынган. Анын ичинен бир окуучу уурулук фактысына катышкан. Бүгүнкү күндө Ат Баш районунун ички иштер бөлүмүндө жаш жетелектердин иши боюнча инспекциясында бүгүнкү күндө 16 өспүрүм алдын алуу каттасында турат. Андан тышкары 2020 жылы бир уурулук фактысы менен бир өспүрүмдөр тарабынан жасалган кылмыш катталган. Андан тышкары өзүн өзү өлтүрүү боюнча бир учур катталып, пандемия учуру болду окшойт. Ошондуктан баягы асыраак катталды да. Асыраак катталганда кылмыштуулук аз болду. Өспүрүмдөргө карата зордук, зомбулук аз болду десек болот. Ал эми район боюнча өткөн бир жыл ичинде 28 жол кырсыгы катталып, 3 адам дүйнө салган. Тилекке каршы каза болгондордун ичинен бирөө өспүрүм бала. Жыл башынан берки 1 ай 10 күн аралыгында эле 4 жол кырсыгы катталып, 2 адам каза тапкан. Андыктан жыйында жолдо жүрүүнүн эрежелери айтылып, түшүндүрүлдү. Бизде Ат Баш районубуздун аймагында 2020 жылдын 12 айында бардыгы болуп 28 жол кырсыгы катталып, анын ичинен 3 адам каза болуп, 37 адам денесинен жаракат алып, райондук ооруканаларга жаткырылышууда. Ушул жол кырсыктарын алдын алуу максатында, болтурмоо максатында, адам өлүмүнө жол бербей материалдык чыгымдарды азайтуу максатында, айрыкча ушу жаш өспүрүмдөр катышкан жол кырсыктарын алдын алуу максатында райондун аймагында жайгашкан 21 орто мектепке кыдырып, баарына түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ушу жол кырсыктары боюнча сабактар, лекция, беседалар өткөрүлүп, андан сырткары дагы айыл өкмөттөргө, райондук администрацияга, райондун аймагында жайгашкан мекемелердин баардыгына убагында автоунаалардын техникалык кароодон өткөрүү боюнча сунуштар жана билдирүүлөр берилүүдө. Жолугушуунун жүрүшүндө окуучулар тарабынан бир катар ой пикирлер ортого салынды. Мындай бетме-бет баарлашуу балдардын тартиптүү болушуна өзгөчө таасир берет дешет агартуучулар. Уюштуруучу болуп иштейм. Мына ушу пандемия убагында башта 1 жыл болуп калды дээрлик. Ошондон бери мына укук коргоо органдары менен жана башка зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча эч кандай иштер жүргүзүлбөй калган. Азыр ушундай маалыматтарга биздин окуучулардын аябай муктаж болуп калгандыгы сезилип турат. Себеби мына маалыматтар берилгенден кийин балдар өздөрү кызыккан суроолорду берип, суроолоруна ошо жоопторду алып атышат. Лидер ыкчам иш-чарасынын алкагында милиция кызматкерлери район аймагындагы 19 айыл аймакта болуп, тургундар менен жолугушуп, калктын көйгөйлөрүнө байланышкан 12 арыз даттанууларды кабыл алып, тиешелүү тараптарга жеткиришкен. Раковиналар турат, колду жууп, анан көчөдө жүрсөңөр 8-9-10 миң кийин жүрсөңөр алып кетет. Чапара Садыкказиева, Жеңиш Абдылдаев, Ат Баш району.